Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Кыргызстанда 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланды. Бул боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максатында кол коюлган. Бул боюнча министрлер кабинетине бир айдын ичинде жол картасын иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө тоолордун экосистемасы коргоо кандай болууда? Мына ушул теманын анасында бүгүн биз сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору техника илимдеринин доктору профессор Ашыралиев Абдимамат Кадыр агайыбыз келип отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад регионалдык башкармалынын аңчы адиси Ашымов Чатаев келип отурат. Ашым Чатаев келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Алгач мына ушул жерде Ашым мырза, сизге суроо бергим келип турат. Бүгүнкү күндөгү деги эле мына ушул тоолордун экосистемасы коргоо кандай болуп атат? Абалы кандай? Ушул боюнча алгач маалымат берсеңиз. Рахмат. Эми коргоодон алдын айта турган нерсе, президенттин жарлыгы мен өзүм жеке пикирим өз учурунда болду. Даже биз керек болсо кечигип атабыз. Жерлерибиздин, тоолорубуздун, жайыттарыбыздын баарынын кыртышы кетип, деградация болуп, эрозия болуп, оор акыбалга келип калды. Көпчүлүк жери. Мен ушул Кыргызстандын бүткүл ушу 7 обласы болсо 7 обласынын баарын тоолоруну кыдырып, көрүп, билип жүргөн адам катары, ошонун күбөсү болуп жүргөн адам катары айтсам, акыбал өтө оор акыбалга келип калды да жайыттарыбыз. Айрыкча жайыттарыбыз. Токойлорубуз деле оңуп аткан жери жок. Ошон үчүн бул жарлык учурунда болду. Ушу жаратылышты коргоо, сактоо, биотүрдүүлүктү сактап калуу, аны көбөйтүү деген дарызда аткарыла турган иштер аябай көп. Жайытыбызды кандай кылып сактап калабыз? Эми баары эле айтат, ушу Союз убагында илгери ушундай эле, анан жайыттар сакталыш керек эле, жайыттар мындай бир өзүнүн бир дем алыш керек эле жайыттар, бир жыл аны дем алдырышып, бир 3 жылга дейин дем алдырыш керек эле, андай болбой калды деп. Чынында болбой калды. Жыл деле биздин жайлоого чыккан, жайытка жайлоого чыккан малыбыз 1 айга зорго туруштук берип атат биздин жайлоолор. 1 айга, 1 айдан кийин топурак агып калып атат. Бүт эле аймакта, 7 областтын баарында. Ошон үчүн буга бир тез аранын ичинде бир атайын бир долбоор иштеп чыгып, ошонун үстүндө иш жүргүзүп, баарыбыз жапатырмак киришпесек, акыбал өтө оор. Рахмат. Агай, эми ушул жөнүндө мына жогоруда дагы айтып өттү Ашым агай дагы. Деги эле мына ушул президенттин жарлыгы бүгүнкү күндөгү мына ушул тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулукту жылы деп жарыялады. Эми ушунун негизги бүгүнкү күндөгү өзүнүн багыттарын, максаттарын айтып өттү. Бул жарлыкта бардыгы жазылып турат. Деги эле ушунун жарыяланышы кандай бир өзгөчө мына ушул тоолордун экосистемасын коргоодо бир маани роль ойнойт? Эми бул жерде кеңириээк караш керек. Бул Кыргыз эли тоонун арасында жашаган эл болгондуктан тоонун баркын билген, тоонун аткарып аткан милдетин билген эл болгондуктан бул экинчи жолу көтөрүлүп атат бул маселе. Эсиңиздерде болсо керек, мен азыр эми кайсы жыл экени эсимде жок, бирок тоолор жылы деген бир демилге көтөрүлүп, ООНдун программасы боюнча ошо тоолуу өлкөлөр чогулуп, тоолорду коргош керек деген биринчи эме болгон. Тилекке каршы бизде баягы бири-бирине жакшы өткөрүп берүү болбогондуктан ошол нерселер дагы унутулуп калып,
мына азыр кайрадан жаңы көтөрүлүп атат. Бул көтөрүлгөнүнүн себеби бул бир эле Кыргызстандын маселеси эмес. Бул бүткүл дүйнөлүк маселе. Анткени адамзаттын саны көбөйүп, энергияны опсуз көп сарптап, жаратылыш ресурстарын опсуз көп сарптап, баягы сарамжалсыздыкка жол берилип атат да. Ошонун айынан азыркы айтып аткан проблемалар чыгып атат. Тоо өзү негизи мындай тирүү жан менен салыштырганда бул дарыялар кан тамыр болсо, ошо кан тамырда жүрө турган канды чыгарып бере турган эме. Кудай тааланын түзгөн бир эмеси дүйнө жүзүндө эң мындай адамзат пайдалана турган суулардын көбү тоолор аркылуу келет. Тоолордо топтолот. Анан кийин бизде баягы бир гана тоонун сууларынын бир гана эмеси йод менен каныкпай калат экен. Анткени ал узак аралыкка акпайт да. Түз топурактуу жер мененчи таштан ташка урунуп келип туруп эле анан түз жерге чыгып эле анан аралга барып куйчу да. Анан ошон үчүн бизде ушул баягы йод жетишсиздиги гана бар. Калган минералдардын бардыгы бар биздин сууларда. Анан эми мындай да бизде азыр ушул адамзатка тиешелүү болгон сарамжалсыздык өкүм сүрүп баратат да. Биз мисалы үчүн кичинекей убакта жайлоого чыкчубуз. Жайлоого чыкканда ата бабаларыбыз колубузга илмек жыгач берчү, анан жип берчү, отун алып келди. Мен аны балта эле бербейби, теш эле бербейби дечимин. Кичинекейимди ойлойсуң дейм, оңоюраак да. Бул деген чоң тарбия болгон экен. Анткени илмек менен кураан гана бутак сынат. Суу бутак сынбайт. Ал жана санитардык рубкалардын баарын жасаш экенбиз да бизчи. Көрдүңбү? Тарбиялык мааниси эме. Азыр аны түшүнгөн киши жок. Анан кийин дагы бир тарбиялык чоң мааниси бул сарамжалдуулукка, токойго, тоодон капталындагы эмелерге сарамжалдуулукка ошол отунга кетип атканда айтчу. Токойдун четиндеги дарактан отун албагыла деди. Көрдүңбү? Бага четинен кырка бербегиле деген сөз да алчы. Четиндеги эмелердин ээси болот, аларга жолобогула, нарагынан кирип, ошол эме менен алып чыккыла деген. Азыр андай эмес. Азыр балтаны берет, тешени берет. Барып суу жыгачты эле кесип алып келе берет. Ошентип отуруп токойлорубуз кыйла нары жылып кетти. Токой болбосо тоонун бети тез эле сел алып кете турган, эрозияга учурап, анан кийин азыр ага мал кошумча болуп, малдын бир касиети оозу бир чөп жесе, путу 4 чөп жейт. Ошентип отуруп малдын саны көбөйүп кеткендиктен азыр мау Ашым агай айтып аткандай деградация болуп, бизде кичине эле жамгыр жааса сел жүрүп, бардыгын бул жак төмөн жакты каптап, ушундай коркунучтуу эмелер пайда болуп калды. Пайда болду да. Рахмат агай. Анан ошол жерде Ашым агай, эми сизди биз жакшы билебиз ушул эколог катарычы. Эми буга чейин дагы сиз бир топ булар боюнча өзүңүз баягы жеринде, ошо тоолордун жеринде көрүп, ал жактагылар боюнча, ал жактагы ошол көрүнүштөр боюнча, башкалар боюнча сиз жакындан билесиз да. Деги эле ошо биз жогоруда айтып атпайбызбы? Биз баягы тоолордун экосистемасы, климаттык туруктуулук эми бул мындан ушул 20 жыл, 30 жыл мурун чындыгында баягы туруктуулук, климат туруктуулук сакталып турчу да. Барган сайын ошол жоктугунан улам бүгүнкү күндө мына ушул жарыяланып отурат. Бунун негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз? Туруктуулуктун сакталбаганынын негизги себеби эле ушу бир 2-3 эле эме бар. Биринчиси ушул малдын көбөйгөндүгү. Малдын көбөйгөндүгү. Мал бизде азыр эч кандай бир чектөө болбой калды.
Ilgeri bir koroo koydo 500'den aşık bolчу mesele. Azır bizdin çavandar 1200-1500 koy alıp çıkıp atat. Oşon üçün 1500 koy. 3 koroonu biriktirip alıp turup jayıp jüröt. Jayıp turuştuk bere albay atat da şoğa. Mal köböydü. En birinci sebebi uşul. Anan ekinçisi tokoydu biz tуура эмес пайдаланып атабыз. Ошол эле токойду аралап мал жок кылып атат. Андан кийин жана агай айткандай кесип коюп атабыз. Каалашыбызча кесип атабыз. Унан мынабу экологдор, токойчулар баарына үлгүрбөйт. Бу территория, жердин аянты өтө чоң. Анан ошол жердин аянтына бөлүп келгенде токойчуларга, егерлерге, экологдорго өтө чоң аянт туш келип калат да. Анын баарын көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Толук көзөмөлдөй албайт. Ушулардын баарыны биз азыр мына жарлыкка ылайык азыр демилге көтөрүлүп атат ар жерден. Ушул учурда биз bir жакшы иштерди жүргүзүшүбүз керек да, алгылыктуу. Агай эми ошол жогоруда айтып өттүңүз, чындыгында алгылыктуу иш аракеттерди биз сунуштап айтышыбыз керек деп да. Эми сиздин оюңузча эколог катары конкреттүү түрдө кайсы сунуштар эми мисалы үчүн бүгүнкү? Сунуш эми жанакы которуштуруп жайытты пайдалануу киргизиш керек. Муну каалабайбызбы? Анан кийин мынабу жайытка алып чыккан малды санагын жүргүзүш керек. Санак жүргүзүш керек. Азыр баягы орустар айтмакчы бардак болуп атпайбы? Мен мынабу фактын айтайын. Bir айыл өкмөттө жайлоого чыккандарды барып туруп көрө турган болсоң, ошол өзүнүн айыл өкмөтүнүн малынан сырткары дагы башка райондун центринен, шаарлардан малдап келип туруп тиги жака чыгарып атат. Ал эч кандай каттоого турган жери жок. Аны тиги жайыт комитети көзөмөлдөбөй атат аны. Анын баарын көзөмөлдөш керек да. Канча мал келди биздин жайытка? Кимдин малы? Анан кийин дагы бир неме, менин оюмча акыркы убактарда мен эметип жүрөм. Салыкты, налогду көбөйтүш керек малдын башына. Ансыз болбойт. Малдын башына мүмкүн болушунча салыкты көбөйткөндө ошол жерде тиги жана 1500дөн мал алып чыккан, кой алып чыккандар кичине ойлонот да. Бу анан кийин бирдеке болсо эле bir 10 kişi топтолуп алып эле митинг кылып, жок. Эгер биз жаратылышыбызды, токойубузду, тообузду, тиги мөңгүлөрдү сактап калабыз дей турган болсок, биз кескин түрдө налогду көбөйтүшүбүз керек. Сандан сапатка өтүшүбүз керек деп 15-20 жылдан бери айтып жүрөбүз, өтө элекпиз. Өтө албай жүрөбүз. Кескин түрдө эч ойлонбой туруп салыкты көбөйтүш керек. Ансыз болбойт. Агай эми жогоруда мына өзүңүз ушул техника илимдеринин доктору, профессор катары да, эми сиз баягы техника жааты боюнча бул иликтеп бардыгын көрдүңүз. Мына ушундай тоолордун экосистемасынын климаттык туруктуулугун бузулуштарына дагы бир таасири барбы? Азыркы учурда өзүңүз билесиз, 21-кылымда техника өзүңүз билип атасыз, мисалы үчүн мөңгүлөрдө тоо жерлеринде атайын, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына ушул кең казган жерлерибизде техникалар иштейт. Деги эле ушулар боюнча да айта кетсеңиз. Эми андай терең алып караганда дүйнө жүзүндө азыр завод, фабрикалардан, айрыкча ТЭЦтерден чыккан түтөндөрдүн ичинде көмүр кычкыл газы көп болуп, биздин жердин жел кабыгында, атмосферасында ушунун мындай үлүшү көбөйүп кеткендиктен жылдан жылга 0,01 градуска ушу жел кабык ысып атат да. Ысыгандан анан кийин баягы даже Антарктидадагы муздары ээрип, тиги Арктикадагы муздары ээрип, океандын деңгээли көтөрүлүп, анан түз жерлердин көбүн суу басып атат уже. Бул глобалдык масштабта алып караганда ушундай эме болду. Анан биздин дагы бир эмебиз, саясатчыларыбыз ар түрдүү ушу маселелерге, экологиялык маселелерге баарын саясатташтыра берип, Арал деген деңизди жок кылып, Аралдан чыккан кум азыр
бүт биздин мөңгүлөрдүн үстүнө түшүп, мөңгүлөр кара түстөгү эме болгондон тез баягы ысык тартып, аябай мындай тез ыргак менен ээрип кетип атат да. Жылдан жылга азайып баратканы ушул себеп. Анан эми ал деле мындай чоң зыян келтиргени менен, бирок баягы биз алтын казып алабыз деген Кумтөрдө бир Давыдов деген мөңгүнү таптакыр эле жок кылып койдук. Анткени эми бул жерде ачык эле айтыш керек, ушуга чейин бизди өлкө жетекчилерин маселе чечүүчү чиновниктерге шапка бере коюп эле ошол өзүнө ыңгайлуу договорду түзүп, анан кийин ушул эле жанагы 120 киши болсо эч кимге баш ийбейт деген жогорку кеңешибиз 6-чакырылыштагы. Ошол Давыдов деген мөңгүнүн үстүнө топурак таштаганга уруксат берип койбоду. Топурак таштадың, ал кара түскө ээ болот дагы, анан тез эритип жиберет мөңгүнү. Ошентип Давыдов мөңгүсүнөн азыр ажырап эле калдык да. Мына ушундай баягы биздин баягы бардыгын саясатташтырып ийгендиктин кесепетинен ушундай болду. Эми муну азыр мен барпын бир ырын айткым келип атат да. Калыс табам деп жүрүп, кара чачым ак болду. Калк ажарын ачуучу көрө албадым так болду деп. Ушул убакка чейин бир таза колдуу жетекчи келбей, келсе дагы тегерек четиндеги бузукулардын айынан бузулуп, ушуга окшогон нерселерге жол бергендиктен азыр Кумтөрдүн дагы бизге экологиялык тийгизген терс таасирлери аябай көп болот. Аны эми сезебиз бул жагынан. Рахмат. Эми ушул жерде Ашым агай, мына жогоруда айткандай эле биз эми мынакей жогорудагы ушул климаттык туруктуулукту, тоолордун экосистемасын коргоо, биз мына ушулардан чыгуу үчүн дагы биз мына жогорудагы сунуштардан сырткары мына ушул эл тарабынан дагы, коом тарабынан дагы бир кандай аракеттерди көрүшүбүз керек. Эми бүгүнкү күндө жарлык чыкты. Жарлыктын алкагында бир аракеттерди көрүшүбүз керек да. Тийиштүү адистер менен биргеликте. Экология министри Динара Асиевна өткөндө мен көрүп калдым да, бир демилге көтөрүп атат да, жанагы бир адам 10 дарак дегендей. Бир адам бир дарак, бир адам 10 дарак деген. Бул өзү жакшы эмеде демилге. Өтө жакшы демилге. Ар бир Кыргызстандын жараны жаз келгенде эч болбосо бир дарак өстүрөйүн деген мына жүрөгүндө туруш керек да. Анан бизде болуп атат. Буга дейер канча отчеттор болгон, миңдеген. Аны мен бир досум айтып жүрөт, ушунун баары өскөндө Кыргызстан жунгл болуп кетет деп. Биз эгип атабыз. Бирок ошонун өсүп кетишин көзөмөлдөгөн эч ким жок болуп атпайбы? Бир даракты эккенден кийин аны тарбиялаш керек да, суу куюш керек, караш керек. Андай болбой атат да бизде. Мына быйыл да ушундай демилге болуп атат. Мен аябай сүйүнүп атам. Мен өзүм, жеке өзүм ошол айыл чарба министрлигине дагы күздө и экология министрлигине дагы бир долбоорду сунуштаганмын. Менин долбоорум жатат ал жакта. Кимиси колдоп берет, эгер колдоп берсе жакшы болот. Мен айткам, мен 4 гектар жерге көчөт өстүрөм. Мөмөлүү дарактан, бадам, мисте, кайналы, жаңгак, ушул сыяктуу. 4 гектар жерге өстүрөм. Мен баарын эсептеп чыкканмын. 1 гектарга 200 000 көчөт өстүрсө болот экен. 1 гектарга. Баарын санап чыкканмын да. Ошондо 800 000 көчөт болот. 800, 4 гектарга. Мен ушуну өстүрөйүн. Менин Орчун коомдук бирикмем бар өзүмүн. Ушул Орчун коомдук бирикмесинин мүчөлөрү айлык менен эле камсыз болсун 2 жыл. То 12 ай эмес, 9 ай, 3 ай каникул кышындасы дем алсын. Ушул айлык менен камсыз кылып бериңиз. Мен ошону 2 жылда өстүрүп туруп, элге
ошол токой чарбасынабы кайсы жака керектей турган болсо жанагы деградация, эрозия болгон жерлерге эккенге бекер таркатып берейин деген инициативаны көтөрүп атам. Эми гана мен ушул добушум, долбоорум колдонуп кала турган болсо, ушул ишке барабыз. Кыргызстан боюнча ушундай бир бош жаткан жерлерди мүмкүнчүлүгүн бүт неме кылып туруп питомниктерди өстүрүш керек. Менин сунушумда. Анан кийин андан сырткары күтүп отура бербей данегинен тигиш керек. Данегинен тиккен дагы аябай орустар айтмакчы устойчивый болот. Анын тамыры жакшы кармайт. Бизде көп тигилип атат. Мен 2014-жылдан бери кайра тиге берем, мал тебелеп кете берет, жаңжалдашып соттошконго дейин барып жүрөбүз. Айлабыз мукураганда 30 гектар жерди тоодо жайыт жерди кашаладык. Анан мына 4 жыл, 3 жыл, 4-чү жыл ошол жерден бир жыйынтык болду да. 2 жылдан бери сүйүнүп жүрөбүз. Жанакы бадамдарыбыздын учунан 10дон 15тен гүл алып, өзүңдүн колуң менен тиккениң өсүп калса, бир башкача эме аласың да, ырахаттанасың. Ушуну биз күбөбүз. Ушуну бүт Кыргызстан боюнча ушул идеяны, ушул немени таркатыш керек да, ушундай кылып жапатырмак иштешибиз керек. Анан тигип атат, аны тигип атат. Кандай болор экен деп бул жактан мылжыйып күлүп турсак, андай иш жүрбөйт. Рахмат. Ага эми ушул жерде жогоруда айтып өттү да, баягы мисалы үчүн бир адам 10 дарак, же болбосо бир адамдан бир дарак деген бул туура маселе. Бирок чындыгында буга чейин ага айткандай тигилип келет, бирок жыйынтык чыкпагандыгы чынында бул маселе бар. Эми ага ушул жерде биз айтып атабыз да, бүгүнкү күндө мына ушул эле маселени дагы эле колдоп быйыл ошол нерсени алсак, эртеңки күнү канчалык кепилдик бар, кайсы жерге иш керек. Мен ойлойм да, мына ошону тигүүдө дагы биз конкреттүү түрдө тийиштүү мына ошо адистер менен, бир окумуштуулар менен бир сүйлөшүү жок эле биз тигип коюп атабыз да. Ушул маселе болуп атат. Ага ушул жаатта кандай кылса болот эми? Мына ошо тийиштүү адистер менен биргеликте мына ушуну биз мына жарыяланган жарлыкты биз ошо жогорку деңгээлде аткаруу боюнча. Эми мындай да, бул жерде эң биринчи ошо тигиле турган, эгиле турган немеге кам көрүш үчүн мамлекетте мал каттоону катуу жүргүзүш керек. Мал каттоону жүргүзүп, анан кийин баягы илгерки союздун убагындагыдай кылып эле чек коюш керек. Азыр ошол малды жөн эле каттап коебуздан ал жайында каяка барат? Ошолорунан бери такталган эме болуш керек. Анан ошондо тиги эмедеги токойдогу эмелерди сактап калууга болот, жаңысын өндүрүүгө болот. Бул мал каттоо, малдын санын азайтуу маселесин чечмейинче канча эксек деле баягы мурдагыдай болуп эле кете берет. Азыр аябай абал жаман, жайлоодо деле, кыштоодо деле. Анан албетте ар бир нерсенин, ошо эгип аткан нерсенин өсө турган топурагын караш керек, аны адис караш керек. Кышкыл топурак болобу, кандай топурак болот, кайсы топуракка кайсы мөмө дарак жакшы өсөт, анын баарын картасын түзүп, жакшынакай буга комплекстүү көз караш менен жасаш керек. Анан дагы бир эмени айта кетсек, баягы мындан бир 10 жыл, 15 жыл илгери кап деген маселе чыгып кетип, кандай гана токойлорду аңтартып таштаган жок. Мына биздин ар жакта Сөгөттүн токою деген атактуу токой бар эле. Ушуну кабын алабыз деп оодарып таштаган баар. Бир убакта мен мындай адабиятты карап эме кылдым эле. Капты кадимкидей эле өстүрсө болот экен. Ошол капты өстүргөн эмени дагы колго алыш керек дагы, баягы жапайы жаңактарга мөмөсүн берсин, эл терип жесин. Бирок анын өзөгүнө, стволуна, кабына вообще тийбеш керек. Ошол эле бер жактагы эмелерге кандайдыр бир ошол жака мал өтпөй турган бир каша тилке кылыш керек да, токойду курчаган. Анан ошол тилкеге жанагы каптарды өстүрө турган сорттор эгиш керек да. Бул Россияда бар экен, кайынга өстүрөт экен. Ал үчүн эми мындай провокация кылыш керек экен да. Ал кап каерден чыгат экен? Ал дагы эме кылдым. Бир бутак
чыгып анан же суу куруп же эме болуп кайра чыга албай калат экен да. Анан жылга ал аракетин жасай берет экен, жылга чыга албайт экен, ошонтип отуруп шишип анан кийин сайма болуп калат экен да, жылдагы эмесичи. Анан ошон үчүн бул маселени дагы эме кылыш керек. Эми азыр бизде кепилдик жок, дагы капка умтулбайт деген. Ошон үчүн бул маселени буга аябай комплекстүү көз караш кылыш керек да. Жөн эле бир маселени чечүү менен, мисалы үчүн малдын санын азайтуу менен эле баарын чечүү дегенге болбойт. Ар түрдүү эмелерди караш керек, изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Карталарын түзүш керек, булардын ошо топурактардын карталары көп жерде түзүлгөн. Айерге эмне эксе болот, кандай эксе болот, ушулардын баарын биргеликте карап туруп, анан кийин тоону кайра айыктырышыбыз керек да. Эколог катары мына жогоруда айтып өттү да, биз баягы эгүүнүн дагы тартиптерин билишибиз керек деп да. Ушу сиздердин бүгүнкү күнү башкармалык ушул боюнча бир тийиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабы? Эми токойчулар менен башкалар менен жүргүзөт, бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес, жүргүзөт. Биз жүргүзүп атабыз. Барган жерде баарын эле көзөмөлдөп, айтып, эме кылып атабыз, бирок бир эле жөнөкөй эле нерсени айтайын. Экологдордун укук бериш керек, экологдорго. Эгерлерге укук бериш керек. Жайындасы бизде жапайы жаныбарларды санак жүргүзөт. Тоого барып, санак жүргүзөбүз. Мынча суур бар, мынча кийик бар деп. Ошону менен эле кошо азыр мыйзамга ошону так көрсөтүп киргизиш керек да. Жапайы жаныбар жайытка чыккан элдин малын санасын деп. Санын бербей атпайбы? Жайыт комитети ким берип атат? Мынанча мал чыкты деп каерде болуп атат? Норманы ким сактап атат? Экологдор барып жайытта канча мал жүрөт, канча уй жүрөт, канча жылкы жүрөт, канча кой жүрөт, аянты канча, нормага туура келеби же нормадан ашып кеттиби? Көрүп туруп, ошол жерден тиги штрафты салыш керек. Ошол айыл өкмөткө чыңыртып туруп салыш керек штрафты. 2 жолу ошондой кылып туруп жайлоодон сүйрөп түшсүн, ойлонот. Айыл өкмөт дагы талапты коет, канча мал кетти деп, жайыт комитетинин артынан түшүп алат. Азыр жок болуп атат да булар. Жок, эгерлерде укук жоккондой, эми бар болгондо дагы колдонулбай атат. Көп укуктар бар. Илгерки укуктарды деле. Ушунун баарын жандандырыш керек да. Бир эле эмени айтып коеюн меселерге. Ошол жанагы 1,5 миң кой айдаган чабан 6 ит ээрчитип жүрөт. Мен мына Чаткалдан көчүп келетканда 6 итин көрдүм, өткө тартып. Анан суроо бердим, "Мен кайерден келесиң?" десем, "Мына бул Чапчумадан өткөн деле жогоракта жайлоодо" деген. Мунун кантип багып атасың? Суурдун баарын сен жедирип атыпсың да десем, "Жок, биздин жайлоодо суур жок" дейт. Суур жок болот дейт, 6дан ит алып барса. Демек, суур ушу жылып жок болуп кетип атат. Дагы бир 10 жылда Чаткал боюнча суур калбай калат. Мынабу Алабуканын чабандары барган жерде. Азыр жок. Ушулардын баарын сакташыбыз керек да. Анан мынабу нормаларды сөзсүз эме кылышыбыз керек. Жайытка канча уй, канча жылкы, канча кой, канча эчки болуш керек. Биз ошондо гана климат туруктуулукту сактай алабыз, Ансыз болбойт да. Азыр мына агай айткандай, мен деле айтып атам. Жер суунун баарына тебелеп атпайбы? Жайлоо 1 айга зоргочу туруштук берет. Анан кийин эле топурак агып калат. Менден бирөө 5-6 жыл мурун жайлоого барып, шаарда жүргөн эме классташым. Барып алып менден сурап атпайбы? Мынау жерден тиги эмени кымыздыкты суурайын десем, дың эле жер жок. Илгери кара топурак эле го бер дейт. Кана мунун кара топурагы дейт. Мен айттым, кара топуракты компроматтан бар бизде деген. Компроматтан. Себеп дегенде жана мал тебелеп жамгыр жааганда агыза берип иштеке калган жок. Жердин кыртышы калган жок иштеке. Жалаң эле жыймалай жанагы эле бир эме калды. Таш калды, анан чопо калды да. Үстүндөгү кыртыш жок. Эгер кыртыш болсо, bir 20 сантиметр, 30 сантиметр кара топурак кыртыш боло турган болсо, ал жерде жаан жааганда ошол өзүнө сиңирип алып эле сел жүргүзбөй кармап калат өзүнө. Ал калбай калды да бизде. Ал эмес, даже караган калбай калды. Караган. Мал тебелеп жок болду. Өтө эме
аракет кылышыбыз керек. Эми ооба туура айтасыз. Эми ушул жерде агай биз малдардын жогоруда айтып өттүңүз да, малдардын санын кыскартуу менен гана эгерде болсок, бирок кайра биз ошол кыртышты алып келе алабызбы? Эми аны үчүн атайын баягы эме кылыш керек да, кандайдыр бир деңгээлге жеткенден кийин такырлатпай малды башка жака баягы загон эмесине окшотуп, мынау жакта кийин чөп калып, ал теберленип чириш керек да. Андай болбой атат да. Ошондой эмелерди даже Израилде ушундай экен, акыркы мөмөлөрдү да калтырып коет экен. Ошо түйүнө түшсүн, анан түйүндө чирисин депчи. А бизде андай кылбай, жаңакты сабап абдан бишелекте көбүрөөк алып калайын деп жаңактын өзүн дагы жүдөтүп ийип атат да. Чыныгы мисалы үчүн Израиль деле бир убакта токойлорун жок кылып алып, анан кийин баасын билип атпайбы? Биз азыр ушул президенттин жарлыгы менен жок кыла электи алып калалы деген аракетте болчу. Ошон үчүн муну биз жок кылып алып, анан баасын билбей, азыр баасын билип туруп сактап калышыбыз керек. Эми мына жогоруда туура маселеди айтып өттүңүздөр да, чындыгында бүгүнкү күндөгү мына ушул тоолордун экосистемасын коргоо, климат туруктуулукту сактап калуу чындыгында эми бул буга чейин дагы өзүңүздөр айткандай бир көйгөйлүү маселе болуп келди да. Эми буга чейин дагы ошол маселелер көтөрүлгөн. Сандан сапатка өтүү маселеси чындыгында бир топ айтылып келген, бирок дагы деле болсо уланып келаткандыгы, ушул тоолордогу жер кыштарынын жок болуп бараткандыгы баардыгыбызды өкүндүрөт да. Эми бирок союз мезгилинде бир кайтып көрө турган болсок, эми тийиштүүлөр айтып коет. Ошол мезгилде мамлекет тарабынан дагы бирок мына ошондойларды кам көрүлүп, алдын алуу, мына ушундай иш-аракеттер күчөтүлгөн болот эле дейт да. Агай, деги эле мамлекет тарабынан да кандай кадамдар жасалыш керек эми? Сиздин оюңузча? Мамлекет тарабынан биздин чиновниктер кыймылдабаса бул иш жылбайт. Бул иш жылбайт. Жанагы эле көзөмөл. Жанагы эле көзөмөл. Анан булар атайын бир ошо экология министрлиги, айыл чарба министрлиги деги эле ошо тиешелүү. Тийиштүү. Мына тоо кен тармагы булардын баары ар бирине азыр бүгүнкү күндө өкмөт тапшырма бериш керек. Силер бир туруктуу план программа иштеп чыккыла өзүңөрдүн министрлигиңерде. Ушу жаратылышты сактап калуу боюнча дегендей саясат жүргүзүлүш керек. Ансыз болбойт. Ансыз айылдагы эл, мына азыр мен айтып атпаймынбы? Мынауну малдын санын азайтыш керек дегендей кылып туруп, жанагы штрафты айыппулду салган күнү эле 20-сы митингге чыгат. Аны түшүндүрүшүбүз керек да. Аны ким түшүндүрөт? Ошол жанагы министрликтер. Ошол эле жанагы жайыт комитети, ошол эле эгерлер, ошол эле жанагы тоо кен тармагында иштеген кызматкерлер элге ошол түшүндүрүш керек да. Ушунда мындай болуп атат, биздики акыбалыбыз чатак. Эртеңки күнү жашырыштын кереги жок балдар. Мен көп жерде, мына Баткенде дагы көрдүм, Таласта дагы көрдүм, өзүбүздүн Жалал Абадта көрдүм. Кийиктер оттогон жерде уйлар оттоп жүрөт. Мен кой менен эчкини айтпай эле коеюн. Уйлар оттоп жүрөт, Анан кийин каяктан анан эме болот? Эчтеке калбады да, баарын талкалап бүттүк. Бу өтө тездик менен мынау президенттин керек болсо 2 жылга, 3 жылга улантып койсун буну. 1 жыл, эмдиги жылы баягы аксакалдардын жылы же болбосо түгүндөрдүн жылы дедирбей. Муну улантыш керек. 1 жылда эле биз тиги жаратылышты баарын сактап калбайбыз да. Буга өтө бир астейдил мамиле жасашыбыз керек. Бул президенттин чыгарган жарлыгыны ушундан пайдаланып калышыбыз керек. Бардыгыбыз бир болбой. Агай, сиздин дагы сунушуңуз ушул боюнча дагы бир кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Эми жогоруда биз айтып өттүк да, баягы сандан сапатка өтүү, тийиштүү адистер, мисалы үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Бирок чындыгында түшүндүрүү иштери биринчи кезекте керек. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, биздин коомубуздагы, элибиздагы бүгүнкү күндөгү мына ошол тоо жерлеринде кыртыштардын жок болуп бараткандыгы,
жана башкаларын билет да. Бирок дагы да болсо түшүндүрүү иштер жүргүзгөн болсо, бул мына ушул ишке ашып кетишине жеңилирээк болот деп ойлойм. Ага эми биз дүйнөлүк масштабта карап көрө турган болсок, ушундай эле маселелерди бирок дүйнөлүк бүгүнкү күндө коомчулук дүйнө жүзү боюнча көйгөйлүү маселе деп көтөрүп атат. Бирок чечүүчү маселени кандай көрүп атат эми башкалар? Сиздин салымыңызча. Дүйнө жүзүндө баягы тоген иштеткендер менен, башка нерселерди иштеткендер менен мамлекет мындай келишим түзгөндө көп нерсени ошо мамлекетке пайда келтире турган кылып түзөт да. А бизде ушундай эме болуп калган, чет өлкөдөн келип бирөө иш кылам десе, сөзсүз ошол маселени чече турган кишини табат дагы, ага шапка берип коюп, өзүнүн эмесине ыңгайлуу кылып түзүп атат. Биздин эң негизги эмебиз ушул. Мына мисалы үчүн Советтер Союзунун убагындагы жанагы калдыкканалардын азабын эми тартып атпайбызбы бизчи? Уузаттарды көмүп койгон жерлер көчүп кетип, андай болуп, эме болуп. Азыр тиги кумтөрдү, чаткалда алтын алып аткандарды бүт бар жогун жанагы кенди алып бүткөндөн кийин аны калыбына келиш үчүн баардыгын жакшынакай кылып, топурагын ордуна коюп, көчөттөрдү тигип, эме кылып койгон иш-чара ушу баягы түзгөн келишимде барбы жокпу Кудай билет. Мына ушундай баарын ошо келишим түзүп атканда бүт бар жогун эске алыш керек эле да. Ошондо гана ошол кайра рекультивация деп коет, ошо культивациясын жасап, анан кийин чыгып кетиш керек эмелер. Анан эми көп маселелер бар бул жердечи. Рахмат агай, сиздерге алтындай убактыңыздарды бөлүп, мынакей ошо бүгүнкү күндөгү президент тарабынан жарыяланган тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук боюнча айткан ой пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар албетте биздин коомубуздагы сиздердин сунушуңуздарды, айткан оюңуздарды туура кабыл алат деп ойлойм. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда сиздерге кыска кайрылууңуздар болсо жолдоп алсаңыздар болот. Алгач агай. Эми урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, бизге Кудай Таала жагынан берилген аябай бай, аябай кооз табиятыбызды сактап калыш өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн ата бабаларыбыздан калган сарамжалдуулук сапатыбызды калыбына келтирип, бир ушундай ысырап болуп аткан нерсени өз убагында айтып, ысырапчылыкка жол бербей, баягы табиятыбызды сактап калууга ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ушул иштерде мен ар бирибиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Агай. Мен бир нерсени айткым келип турат да. Ата бабаларыбыз чынында жаратылышка өтө аяр мамиле жасап келген. Бул талаш жок мында. Мен ушу азыркы ушул тапта Кыргызстан боюнча жайлоого чыгып аткан келиндериме, эжелерибизге, апаларыбызга бир кайрылып кете турган эмем бар эле. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ушу жайлоого чыкканда илгери ата бабаларыбыз, чоң энелерибиз жайлоодон үйдү жыйып, боз үйдү көчүп атканда айлана чөйрөсүнүн баарын тазалап алып келип, очокко таштап, күйгүзүп, чүпүрөктөрдү. Анан кийин очокко сары май салып туруп анан кетчү. Бул кыргыздын үрп адаты. Ошо жаратылышка кылган мамилеси. Ошол жерде мен ушул жерде мал саадым, бала чакамды бактым деп жаратылышка ыраазычылыгын билдирип, тазалап, очокко майды салып туруп анан кийин көчүп кетип атат. Азыркы келиндерибизге мен айтарым, азыр кайсынын жайлоосуна барбагынын памперс батпай кетти. Бүт жерде баклажка, памперс. Ошон үчүн мени кайрылып кетет элем. Ушуну ата бабаларыбыздын мурда кылып жүргөндөрүнү бир угуп, жайлоодон кетээрде бир жайлоону өзүбүздүн отурган конушубузду тазалап кеткенди мен ушу
суранып кетет элем ушу жайлоого чыккандардан. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн биз тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук боюнча жарыяланган жыл боюнча талкууладык. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаныңыздар.